Бейишке киргенде эң рахаттардын бир рахаты кайсы десе, висада деп коет, подушка коюп, бирдекеге жөлөнүп, отуруп, арак, шарап, сүт, ушуларды ичип, балдарды ичип коюп, баардыгы бири-бирине карап отурат экен да. Артын карашпайт экен, баары тегеренип алып бири-бирине карап отуруп, баягы барго барысконда мечитте отурдук эле го деп сүйлөшүп отурган ошол эң рахат экен да. Классташтар, достор менен жолугуп калсаңыз, мектепте эстеп алып күлөсүз го, жыргайсыз го. Бейиште да ошондой жыргайт экенсиз да. Жыргачылыктардын бирөөсү ушул экен. Анан дагы бейиште эмне бар десе, алымдардан бирөөсү айткан экен. Бейиште эмне бар, бейиштин кооздугу кандай деп айтса, бир сөз менен айтайынбы десе, ооба бир сөз менен айтыңыз десе, ал жерде мен сүйгөн Расулулла саллаллаху алейхи вассалам бар деген экен. Расулулла саллаллаху алейхи вассалам. Биз ал зат үчүн көзүбүздөн жаш чыкпаган зат бар да. Бирок ал зат биз үчүн көз жашын төккөн зат бар. Ошондой дүнүйө анын себебинен жаралган зат бар. Бейиште ошол заттын алдында отурабыз. Иншалла. Бейиште ушундай нерсе бар. Акыргысы бейиште Алланын жамалын көрүү бар. Бүткүл аламдын падышасы Алла субхана тааланын жамалын көрүү бар. Ушу биздин бактылуулугубуз. Эң банкрот, эң бактысыз, эң өкүнүчтү айтайынбы? Эң өкүнүч. Bundan башка өкүнүч жок. Өкүнөсүз го? Чөп чабайын десеңиз, жамгыр жаа берсе өкүнөсүз го? Дейсиз го? Ошо өкүнүчтөрдөн эң чоң өкүнүч кайсы десе, ушунчалык чоң болуп аткан бейиштен сизге бир карыш жер берилбештиги. Бул эң чоң өкүнүч. Сизге түбөлүк бир карыш жер берилбештиги эң чоң өкүнүч. Миң ыйлайыңыз, миң жатып алыңыз, миң тополон кылыңыз, жаныңызды бериңиз, өлүп кайра тирилиңиз, бир карыш жер берилбештиги ушунчалык өкүнүч. Бардык балаңызды курбанчылыкка салыңыз, малыңызды бериңиз, жаныңызды бериңиз, бирок кеч ал. Ал кеч. Азыр убакыт бар бизге. Бейиштен места, чек, участок сатып алганга убакыт бар. Бейишке кире тургандар бардыгы бейишке кирип, тозокко кире тургандар бардыгы тозокко кирип бүтөт экен да. Анан тозокко түшкөн адамды Алла Таала чыгарат экен. Эми ал мусулман экен да, канча бир азапты алып чыгат экен. Чыгып, Алла Таала айтат экен, эми бейишке кир десе, ал адам билет экен да, Алла Таала тозоктон чыгарган адамды кайра салбашын билет экен да. Чыгарган адам Алла Таала салбайт го. Бейишке кир десе, кирбейм дейт экен. Сен кандай кирбейсиң? Места жок ал жакта дейт экен. Толу бүтүү канча жыл болду кирип кетти адамдар. Тополон кылат экен. Анан Алла Таала айтат экен, сен жалган жашоодо жашап атканда падышанын мүлкүнү билесиңби дейт экен. Азыр бизде падыша болбой калды, президент болуп калды, башка. Ошо падышанын мүлкүнү билесиңби? Ошончо жер берем сага кир дейт экен. Элестетип атасызбы? Акыры кирген адамга. Анан жанагы, давай дейт экен. Анан басы баратса, Алла Таала токто. Ошондон 3 эсе дейт экен. Жомок айткан жокмун, хадис айтып атам. 3 эсе дейт экен. Десе, жыргайт экен жанагычы. Чурка баратса Алла Таала токто дейт. 10 эсе дейт экен. Анан чурка баратса Алла Таала токто десе, Алла кереги жок башка дейт экен жанагы. Десе, сен канча эсептей алсаң ошончо дейт экен. Акыркы кирип аткан инсан. Анан жанагы инсан воротадан кирет экен, киргенде бир даракты көрсөтөт экен. Ал дарак бул дүйнөдө баягы адам субханалла дегенде эгилген дарак экен да. Сиздер бирөөңүздөр жарабайсыздар ошо даракты эккенге. Айтпайсыздарбы? Субханалла. Айтып турса дарак экпейсиздер. Субханалла, субханалла, субханалла. Мына мен 4 дарак экип койдум. Ал ошо даракты көрсөтүп туруп айтат экен, ушу жерден баштап сени местаң дейт экен. Бир айланып чык. Күлүк ат берилет экен. Бейиштин жылы менен 500 жыл чабат экен.
500 жыл чаап, артыны караса жанагы дарагынын көлөкөсүнөн чыга элек болот экен. Бейиштин жарым күнү биздин 500 жылга барабар, элестетиң. Ал жерде бейиштин жылы менен 500 жыл чагат экен. Дарактын көлөкөсүнөн чыга элек болот экен. Акыры кирген инсан. Мына 9 сыпат менен жашаган инсанга Фирдаус мирас берилет деп атат. Ал ылдый түшүп келип, жанагы 5 жыл чаап аткан атчанга келип, братчика дейт экен да. Фирдаус сен көрө элексиң дейт экен. Бейиште ушундай жашоо бар, рахат, жейсиз, ичесиз, тер менен чыгып атат, туалет андай нерсе жок. Курсанчылык, капачылык алынат, кек алынат. Ана досум мен жаман көрөм, деш жок ал жерде. Чото мына нитода карап атат да мага, деш жок ал жерде. Ошентип жашоо уланып атат. Анан жума күнү инсандар жумага барбайт экен. Базарга барат экен. Эркектер базарга барат экен жума күнү. Базарга барып, өзүнө жаккан нерселерди сатып алат экен. Могу сотка канча бул? Бул 2 субханалла дейт экен. Субханалла десе, жок, наркы дүйнөдөгү дейт экен. Ким сатып алат? Ой. Сатып алышка да жарабайсыз. Ал жерде бейиштечи, дем чыгарсаңыз субханалла, киргизсеңиз субханалла деп айтылып турат өзү. Алланы мактап турат да инсандар. Мындай дем киргизип чыгарганда эле өзү чыгып турат, сиз тилиңизди ал жерде кыймылдатып отурбайсыз. Ал жерде да субханалла деп дебеңиз. Анан бул дүйнөдөгү 2 субханалла дейт, масалан да, ошентип товарларды сатып аласыз. Анан жанагы бул дүйнөдө кердеп жүргөндөр бар го. Кокус адашып бейишке түшүп калса, бейиште базарда жөн эле айланып чыгат да, эч нерсе сата албайт. Жөн эле көрүп коюп, мен көргөн экенмин деп коет да, сыр берет. Анан бир шамал келет дейт. Дагы бир кайталап айтам, сахих хадис айтам, жомок эмес. Шамал келип, адамдардын колтугунан жеңил желпи өтүп кетет дейт. Бул кандай шамал болду экен деп түшүнбөй калат дейт эркектер. Анан үйүнө келет дейт. Үйүнө келип вараттан ачканда аялы чыгат дейт. Деп масала айтып атсам, бир жерден бир мечитте. Ошол жерде дагы аялбы дейт да. Кутулбадык го ошолордон да мындай кылат. Бейиште азыр сиз мындай кылып аткан аялыңыз бар го? Хурул айын кыздар бар го? Бейиштин өзүнүн кыздары. Бейиштин хурул айын кыздары ушунчалык тунук болот дейт, балтырыны караса сөөгүнүн ичинде чучугу көрүнүп турат дейт. Ошол хурул айын кыздарынын королевасы болот дейт аялыңыз. Азыркы аял эмес, элестетпе. Сиз дагы азыркы болбойсуз ал жерде. Аялыңыз да сизден койчу ушуну дебейт. Анан ошентип эшикти ачканда аялы карап туруп, Аллага касам деп айтат экен. Аллага касам, сен дагы сулуу болуп кетипсиң дейт экен. Көрсө жанагы шамал сизди сулуу кылып коет экен да. Жана күндөн күнгө сулуулук ашып, бири-бирине мухаббат болуп туруш үчүнчү. Ошентип айтса, эркек айтат экен, Аллага касам, шамал биринчи сага келиптир деп айтат. Көрсө биринчи үйгө келип кеткен экен шамал. Ошентип жашоо уланат экен. Эми мына мечиттегилерди Жапаров дасторконго чакырып калды, элестетиң. Садыр Жапаров конокко чакырып калды. Дасторконда нелер бар эми, элестетиң. Баардыгыңыздар бир катар элестетип өңүңүздарчы. Балыктын түрүнөн баштап бардык нерсегече бар да эми, Жапаровдун немеси башкача болсо керек эми, дасторкону. Меники окшобосо керек аныкы. Жапаровдуку башкача болуп атат. Сиз элестетип атасыз, бирок не бар экенин билесизби, билбейсизби? Билбейсиз да, туурабы? Дүйнөнүн падышасын дасторкону мен каяктан билейин? Жапаровдукун билбейм го мен. Туурабы, президентибиздикини. Дүйнө акыреттин падышасынын дасторкону да ал. Уиддат лил муттакин. Алла Таала Куранында ал бейиш
Takva insanlarga daярдалып коюлган. Уиддат лил муттақин. Takva insanlarga daярдалып коюлган. Бол daярдалып атат бизге. Bir gün bir tamak, bir gün bir tamak, bir gün bir darak, bir gün bir mesta, bir gün koz üylөр. Туурабы? Бахлул деген алым өткөн. Ошо Бахлул өзүнүн заманасындагы падыша аялы менен деңиздин боюнда сейилдеп жүрсө, Бахлул кумдан үй куруп атат дейт. Сарай. Бахлул, не кылып атасың десе, сарай куруп атам. Не кыласың десе, сатам. Кумду сатасың? Ооба сатам. Канча? 1 дирхам. Дейсе падыша аялы айтат экен, алып берчи мага. Не кыласың? Энди алып коеюн, сатып атат экен. Макул деп 1 дирхамды берип, аялына мына сеники ушул дейт экен. Ошо күнү түшүндө жанагы падыша бейиште жүрөт экен. Бейиште чоң сарай, кирейин десе киргизбейт экен да. Кимдики бул десе, аялынын атын айтат экен. Бул түкүнчөнүкү. Ал мен аялым, сен аялың болсо дүйнөдө аялың. Бул аялыңдын местасы. Сага уруксат жок. Түшүндөн ойгонуп туруп эле деңиздин боюна чабат экен да. Чаап барып туруп эле караса Бахлул дагы бир сарай жасап отурат. Бахлул, мына 1 дирхам мага берчи. Бербейм. Неге бербейсиң? Бул сенин байлыгыңдын жарымын берсең да бербейм. Бар дүйнөңдү берсең беремин. Сен кызыксың, кече 1 дирхамга саттың, бүгүн дүйнөнүн бардыгы деп атасың. Кече көрбөскө саткан, бүгүн көргөнгө сатып атам деген экен Бахлул. Кече көрбөдүң эле. Ошон үчүн арзанды. Бүгүн көрдүң сен түшүңдө. Бул дүйнө көрбөскө сода. Көрбөскө сода болот. Бирок акыйкат. Азыр бейиш жөнүндө айтылган бардыгы сахих хадистерде айтылган бейиштер. Ошондой бейиштерге мусулмандарга ошондой бейиштер даярдалган. Кафырларга эмес, фасыктарга эмес, намазы жокторго эмес, таква мусулмандарга. Уиддат лил муттақин деди да. Даярдалынды ал таква адамдарга деди. Таква деп ким десе, күнөөдөн сакталган, бүт өкүмдөрдү тургузган инсандарды таква дейт да. Бирөөнү кылып, бирөөнү кылбай, бир аз чымчылап коюп, жакса кылып, жакпаса кылбай, көңүлү келсе кылып, көңүлү келбесе жатып койгон инсандарга эмес. Бул жашоо андай эмес. Бул жашоону пайгамбарыбыз мынтип айткан. Ад-дунья сижнул му'мин, жаннатул кафир. Бул дүйнө билип койгула, кафирдин бейиши. Сиз бейиш деп атсаңыз адашасыз. Мусулмандын түрмөканасы деген. Мусулманга чеп бар да. Түрмөдө закондор бар го, отур тур деген. Мусулман дүйнөдө ошондой жашайт. Отур, турасың, бамдат окуйсуң, мында кыласың, мында кыласың. Түрмө десе өлдү дейт да кебиркилер. Ой. Бирок Алла Таала бейиши деп жазып койгон инсандарга бул ибадат кылыш оңой. Пайгамбарыбыздан бир сахаба келип сурайт. Я Расулулла, тагдыр маселеси да. Мен Алла сактасын кафир, тозокко түшөт деп жазып койсо Алла Таала тагдырыма. Анан мен ибадат кылсам. Бул кандай болот? Ибадат кылып, кыйналып өлөм го, акыретте тозокко түшсөм. Же мени бейиши деп жазып койсо, не кылам мен кыйналып ибадат кылып? Жүрө бербеймби? Чырт түпүрүп коюп. Десе пайгамбарыбыз айткан, билип алгыла, кимди Алла субхана ва таала бейиши деп жазса, ал инсанга бейиштин иштерин кылуу жеңил болот. Кимди Алла Таала тозоку деп жазса, ал инсанга тозоктун иштери жеңил болот. Эми өзүңүздү таразылап алыңыз. Кайсы инсанга арак ичиш оңой болуп аткан болсо, ал корксун. Кайсы инсанга ибадат кылыш жеңил болуп аткан болсо, ал калпагын асманга ыргытсын. Мына пайгамбарыбыз сиз менен бизге башарат берип койду. Даярбызбы? Алла субхана ва таала сиздерден, бизден бардыгыбыздан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.